Чөнтөк уурулук кылмыштардын алдын алуу иш-чарасы жүргүзүлүүдө. Ош облусунун аймагында коомдук жайларда, базарларда, соода түйүндөрүндө, аялдамаларда жана жүргүнчүлөрдү ташуучу коомдук унааларда чөнтөк уурулук көбөйүп, облус тургундарына жана конокторуна материалдык чыгымдарды алып келип жаткандыгына байланыштуу 2023-жылдын 11-августунан 11-сентябрына чейинки аралыкта чөнтөк уурулукка жол жок аталыштагы шарттуу иш-чара өткөрүлүүдө. Иш-чара убагында милиция кызматкерлери тарабынан коомдук жайлардан, автоунаалардан жана соода борборлордон уурдоо менен алектенген кылмышкерлерди, уурдалган буюмдарды сатып алуучуларды аныктоо жана кармоо боюнча ыкчам издөө иш-чаралары жүргүзүлөт. Андан сырткары коомдук жүргүнчү ташуучу унаалардын айдоочуларына чөнтөк уурулуктун алдын алуу боюнча түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, тийиштүү талаптар коюлду. Ош облусунун аймагында 2023-жылдын 7 ай ичинде чөнтөк уурулук боюнча жалпы 25 кылмыш козголуп, баарынын бети ачылган.